Өнөкөй жүр, бирок билимди эптеп жүрбөстүк керек деп ушундай талап коет болчу. Мен бир күн дагы, бир саат дагы кыргыз тилден сабак алып окуган эмесмин. Кыргызстандын ошол кездеки президенти Багиев ошол киши дагы барган. Ал кишиге мен 2 сааттай котормочу болуп бердим. Эмне кыргызстандыктар эмне үчүн кыргызча сүйлөбөйт деп суроо берген мага. Ооруп калганга чейин алдын алуу деген түшүнүк бөксөрөк. Ата-энем макул болгон учурда элим эмне дейт? Элим эмне дейт дагы эле бар, каныбызга сиңип калыптыр.父亲扎克报信，悄悄到达塔拉斯，在离阿伊勒3天路途之外的地方扎营。Манас атабыз кошою менен коштошуп, анан атасына кабар кылып аптыр. Мен үчүн маанилүү мындай китептер бар. Жакында мына китепти окуп аткам. Бир өлкөнү кимдер контролдоп атат? Бул экономика менен, бийлик менен дагы байланыштуу. Мисалы, бул кишилер Bill Gates, Zuckerberg. I watched Samuel Spurner unearth crucial connections between money and the ruling class in his work with me at the government accountability. Ушуларды күндө барактап 2-3 барак окуп коем. Кээ бир түшүнбөй калган аябай оор сөздөрдү, политика менен байланыштуу кээ бир сөздөрдү жазып коем. Экономика менен байланыштуу сөздөрдү жазып коем. Мен Кытайда төрөлгөнмүн. Кытайда билим алып, Кытайда өскөнмүн. 38 жыл Кытайда болдум. Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автономдук областы бар. Ал жерде негизи кыргыздар жашайт. Ошол областтын борбору Артыш деген шаар. Мен ошол Артыш шаарында төрөлгөм. 1984 жылы. Ата-энем деле кыргыз. Ата-энем Пекинде баш кошуп, анан кайра кыргыздардын өзүбүздүн жерине барып, ошол жакта жашап, ошол жакта үйлүү жайлуу болуп, ошол жерге эмгектенип, салым кошолу деп, кайра Артыш шаарына барып, анан мен төрөлгөмүн. Мен үйдүн улуусумун. Атымды дагы атам койгон. Дагы бир сиңдим бар, Мөлбулак аты. Экөөбүз бир тууганбыз, экөөбүз элебиз. Ата-энемен эң жакшы үй бүлөлүк тарбияны көрдүм деп ойлойм. Кийин чоңойгон сайын ошону сезип баштадым. Биринчиден эне тилди. Мен бир күн дагы, бир саат дагы кыргыз тилден сабак алып окуган эмесмин. Мен 4 жашыман баштап кытайчада окугам. Бирок эне тилимди унуткан жокмун. Ой жүгүртүүлөрүм кытайлар менен сүйлөшкөндө кытайча ойлоном, кыргыздар менен сүйлөшкөндө кыргызча ойлоном. Ошон үчүн мен үчүн эне тилим мен үчүн чоң байлык. Мен кытайларга салыштырганда менин байлыгым көбүрөөк, анткени эне тилим бөлөк. Кыргыздар менен салыштырганда мен кытайча кытайлардан дагы тың сүйлөйм. Кытайлардын ой жүгүртүүсү дагы бар. Ошон үчүн мен кытайча билбеген кыргыздарга же башка улуттарга салыштырганда мен алардан дагы билимим бийик, ой жүгүртүүм терең болот деп эсептейм. Анан атам мага эң жакшы берген таасири биринчиден адамгерчилик. Адамдык сапатты, адам менен айбандын айырмасын жакшы жеткирген. Аны сөз менен эмес, өзүнүн жүрүм турумдары менен. Үйдө ар дайым ата-энем экөө, энем кытайчада окуган. Бирок кыргызчаны дагы мындай таптап, ойлоп жакшы сүйлөйт да, сөздү тандап туруп сүйлөйт. Экөөнүн сүйлөшкөн көп сөздөрү кызыктуу дагы, маанилүү дагы. Ошол сөздөрдүн баары менин кулагымдагы сандыкка бастырылып калыптыр. Кыргызстандагы үйүмдөгү эң чоң байлыгым ушул китептер. Кээ бирөөсүн Кыргызстандан алып алгам, англисчеси бар, кыргызчасы бар. Мисалы, Тоолор кулагандор деген китеп. Муну кичине акыл эстүүрөөк болуп, кичине чоңоюп калгандан окуса болгудай. Жөнөкөй жүр, бирок билимди эптеп жүрбөстүк керек
деп ушундай талап коет болчу. Кытайлар менен чогуу окуганда Кытайдан да калып калбай, башка улуттардан калып калбай, өзүңдү билим деңгээлиңди бийик коюшуң керек деп ошондой талаптарды берет болчу. Дагы ошого жараша шартты түзүп берди. Окуш керек, кыз бала деген кайкалап жүрүш керек. Келбетиң мейли, муну тандай албайсың, бирок эң акырында сени ушундай сулуу кыла турган, нурлуу кыла турган жан дүйнөң жана билимиң болот деп айтат эле. Апаң жыты дайыма сагынасың го? Эң биринчи энени жыты. Сиз азыр алыста жүрөсүз, сагынасызбы? Ыйлап кетпең. Энемди көрбөгөлү жарым жыл болду. Энемдин сүтүн 5 жаштан ашканга чейин эмгенмин. Ушунча эшиктен кирип эле элдердин балдары суусадым деп суу ичкели барса, мен энеме барып басып алып эле эркелейт элем да. Анан мени таза баккан, жакшы кийинтет эле. Апапак болчумун кичинекейимде. Анан ушинтип эле жыгылып кетпесин деп чуркатпай дагы ошентип бакканда, аябай асыраган мени. Бирок үйдүн жумушунда кыз деген үйдүн оокаттарын билиши керек деп камыр жууртуп үйдү тазалаттырганда мени мындай аябайт эле. Бар тигини жасап кел, муну жуу, идиш жуугула деп ошонун баарын буйруйт эле. Балким өзү деле кыйбайт, бирок бул эненин милдети. Кыздарды ушундай тарбия кылышы керек. Эшикке чыгып баратканда чачыңды самсалатпай, жакшы тарап алып, жакшынакай кийинип чык. Үйдө кийген кийимди эшикке кийип чыкпа деп ошентип тарбия кылат болчу. Азырга чейин эшикке чыгып баратсам мени карасаң, тигиниңди алмаштырчы деп ошентип тийже берет. Бирок ошол күйүнгөнү да. 这是什么？ 这是茶。 Туура. Мисалы, алманы үйрөткөн белем? Пингуа. Пингуа. 苹果。 На шишама, эми мага алысыраак болуп атат. Бул мага жакын, бул эмне? Тиги эмне? На шишама. 那是什么？ Сурап атам. 那是苹果。 Yes. Наши пингуа. Биринчи мен Кыргызстан менен түзмө түз байланыш кылганым 2007 жылы күзүндө болчу. 2008 жылы 8 айдын 8-inde Пекинде Олимпия болгон. Ага чейин 1 жыл мурун Кытай мамлекети даярданып баштаган. Ошол ар бир өлкөгө туура келтирип Пекин шаарынан бирден мектепти байлап койгон. Достук мамилени түзгүлө, алардын спортмендери келгенде, делегациялар келгенде ушул мектеп силер жооптуу болуп тосуп аласыңар, чогуу жүрөсүңөр деген. Анан мунун арасынан бир мектепти, баштоош мектепти Кыргызстанга байлап коюптур. Ал баштоош мектеби реклама кылып чыгат. Бизге Кытай тил билген, кыргыз тилди дагы билген, Кыргызстандын тарыхтарын билген, кыргыздын каада салтын билген мугалим керек деп. Ал кезде мен 3-чү курста окуп аткам. 4-чү курска чыккам. Анан ошону көрүп мен барып интервьюга катыштым. Мага 5 мүнөт убакыт берди. Доска бар. Бордон бирди берип койду. Ылдый жакта мугалимдер отурат. Чыгып 5 мүнөт убакыт беребиз, сүйлө, сабак бер деди. Анан коркпой чыгып, өзүмдүн эне тилим эмнеден корком, элден сурап келбегенден кийин деп чыгып айттым. Салам бергенди, кыргыздар кандай улут, кайсыл жерден келген, булардын Манас деген эпозу бар. Бүт дүйнө боюнча 3 белгилүү эпоздун арасындагы бирөө деп, Манас деген ким болот деп, анан каада салттар кандай болот деп 5 мүнөт убакытты толтура көп сүйлөп койдум. Аларга жагыптырмын. Алар дагы ошонун мен айткандын баарын сиңирип түшүнүп калыптыр. Анан бир күндөн кийин эле чалды. Сиз келип бизге мугалим болуп бериңиз, тандалдыңыз деп. 30 кишинин арасынан мен тандалыптырмын. Анан 1 жыл Пекинде ошол Кытайдын балдарына кыргызча үйрөттүм. Алар кош келиңиздер, саламатсызбы, рахмат, биз дос бололу деген сөздөрдү үйрөнгөн. Аэропортко чейин делегациялар келгенде, Кыргызстандын спортмендери барганда, ошол балдарымды жетелеп алып чыгып, кыргызча сүйлөтүп, кыргыз тили менен тосуп алганбыз. Анан ал кезде
Кыргызстандын ошол кездеки президенти Багиев ошол киши дагы барган. Ал кишиге мен 2 сааттай котормочу болуп бердим. Эки тарап сүйлөшүү учурунда. Анан менин кесибим болсо азыр медицина тармакта. Бул тармакта дагы көп маселелер байкалып атат. Мисалы элдер ден соолукка берген мамилеси, түшүнүгү, ооруп калганга чейин алдын алуу деген түшүнүк бөксөрөк. Мен ушул жагынан көбүрөөк салым кошкум келет. 你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。 Жаш кезимде көп кишилер ойлоп жүргөн, мунун артынан көп жигиттер чуркап жүрөт го деп. Чынын айтканда мен жумуш менен өзүм эле анан билим алып эле жүргөмүн. Чынын айтканда Пекинде окуп, Пекинде калып иштеген учурда тандоо аз болду. Себеби кыргыздар аз. Негизи кыргыздар менен такыр тааныш болгонбуз. Кээ бирөөлөрү ойлойсуң да чогуу жашаганда экөөбүздүн деңгээлибиз кандай, ой жүгүртүүбүз кандай. Билим бөксөрөөк болсо мен үчүн алсызыраак көрүнүп калат да, бул дагы жигиттер. Жакшынакай кийинип алып эле, анан бирок мээси бөксөрөөк болсо мага жакпайт. Бирок дагы эле кыргызга чыгыш керек да. Ата энем макул болгон учурда элимне дейт. Элимне дейт дагы эле бар, каныбызга сиңип калыптыр. Дагы чындан эл деле иштенке дебеген учурда деле баары бир эки окшогон каада салт бир үй бүлөдө кыйын болот да. Ошон үчүн эң акырында 31 жашымда чыктым. 31 жашымда чыктым. Энеси айлык кыргыз. Аты Суран. Бизден мурун Россия жактан түз Кытайга Фуюй деген айылга көчүп барган кыргыздар экен. Алардын тили азыр Фуюй деген айылга барсаңыздар, тили жоголуп кеткен. Тилиңди жоготсоң сен эчтенке эмессиң, сен эч ким эмессиң. Кайра мен ошол кыргызыма салым кошоюн деп тартып келип басып үйрөтөйүн. Мен албасам да башка Кытайдын кызын деле алып кетмек. Ага ыңгайлуу да. Ошентип анан Фуюйлук кыргыздан, энеси айлык кыргыз. Ошол кишиге турмушка чыктык. Бир кызыбыз бар, 7 жашта. Азыр Кыргызстанга биз менен чогуу көчүп келип 3 жылдан бери. Кызым буякта окуп атат, 2-класста. Достору болду азыр. Түшүнүп, кыргызданды билип, эркин чоңоюп атат. Мисалы бир күнү мен айттым, Roblox деген оюнду тыюу салат экен, эми ойнобойт экенсиң десем, ыйлады. Анан айтат, президентке чалып койсоң, ал баары эле жаман эмес деп. Мен ойлоп кеттим. Эгер Кытайдын абалында эч кайсы үйдүн баласы ата энесине президентке чалып кой, мынаны ойнойбуз деп айта албайт. Анткени ал киши аябай бийик, анан системасы башкача да. Кытайдын системасы башкача. Кыргызстанда ар бир киши мен келечекте президент болсом болот дегенде ойлосо болот, кыялданса болот. Бул Кыргызстандын өзгөчө мүмкүнчүлүгү. Демек балдар эркин жашап атат. Эркиндик эч нерсеге тең эместик нерсе да, эң кымбат нерсе. Мисалы кайрымдуулук жумуштары, компаниядан тышкары өзүнчө жүрөктү коргоо деген фондум бар, кайрымдуулук фонд. Мында ошол жүрөк кемтиги бар балдарды биринчиден скрининг кылабыз. Кечээ эле Баткен Лейлек райондон, Лейлек айылы болобу? Лейлектен Ош жактан байланыштык. Апрелде буюрса барып, айылга барып кыдырабыз да.
бала бакчага, баштоош мектепке, ошол 12 жашка чейин, 18 жашка чейин ошол балдарды бир сыйра текшерип, эхо УЗИ аппарат менен жүрөгүн. Жүрөк кемтиги барбы жокпу өздөрү дагы билбей жүрөт да. Байкуш элдер. Ошону муну мамлекетте бир анализ жок, бир так маалымат жок. Ошону биз өзүбүз кыдырып жүрүп ошол маалыматты алышыбыз керек. Бул маалыматты билмейинче билбейбиз Кыргызстандын абалы азыр кандай. Сизге мунун кандай пайдасы бар? Мисалы бекер жасап атпайсызбы? Көбүнө бул ушул таң калыштуу болуп атат да. Азыр мындай бекер нерсеге эч ким ишенбейт го, оңой. Кайрымдуулукту жүрөк катуу болуп кетти го. Өзүмдүн башыман өткөн да. Менин энем, менин төрөгөн энем жүрөк кемтиги бар. Биздин үй бүлө абалы жакшы, каражаттар жетиштүү. Бирок ошондой абалда деле 96-жылы Кызыл Суда жүрөк операциясы иштелбейт эле. Мына жакында эле. Дагы менин салымым менен 2016-жылы Кызыл Суда биринчи жүрөк операциясы жасалды. Мен Кыргызстанга келбеген учурда деле Кытайда деле бул жумуштарды жасап жүргөм. Биз жайлоого барып биринчи кыргыздардын жайлоосуна барып шырдакты салып алып, балдарды тизип алып, анан балдарды бирден текшергенбиз. Ички Кытайдан доктурду чакырып алып, чогуу менин айылыма барып келгиле деп чакыргам. Скринингди биринчи ошол жактан түзгөнбүз. 2014-жылы 7 айдын 18-inde биринчи жолу скрининг өткөргөнбүз. Анан биз Урумчиге учуп, Урумчиден кайра Пекинге учуп, энем жүрөгү лакылдап атат, өзү көгөрүп, аба жетишпей, кан тамыры кургап калгансып. Пекинге алып барып, ошол жактан ачык операция жасаттырганбыз. Көп акча кетти. Кимге барыш керек? Аны дагы билиш керек. Каналдар толук болуш керек. Тилди билиш керек. Каражат жагынан жетиштүү болуш керек. Бирок азыр ушул карапайым элдер, мейли Кытайдагы кыргыздар болобу, Кыргызстандагы кыргыздар болобу, алар кээ бирөөсү акчасы бар, жакшы билген дарыгери жок. Же кайда барарын билбейт. Же түшүнүгү жок. Менде ушул нерсе башыман өткөн. Анан акча каяктан келет деген суроо болот. Мен жыл сайын тапкан акчамдын 20-30%-арын бөлүп ушул жумушка бөлөм да. Анан дагы Кытай жактан дагы кээ бир кезде жардам сурап турам. Мисалы жок дегенде келген ушул жардам катары операция жасап кеткен дарыгерлер бул эреже боюнча ар бир операцияга өзүнө өнөрүңүз үчүн, жумушуңуз үчүн деп санап берүү керек. Аны сүйлөшүп алабыз. Мен дагы жардам берип атам. Буякта бизнес жок. Сиз деле жакшы эле конок болуп эле кетсеңиз макулсузбу деп. Алар болот, Кыргызстанды көрүп келели. Ал жактагы элдин жашоосу кандай экен, саякат кылганча барып жумушту бүтүрүп коюп келели деп макул болушат. Ошон үчүн амалы бар, каражатты азайтууга жардам өзүм ойлоном, аракет кылам. Анан дагы ошол учурда Кытайдан келген дарыгерлер менен Кыргызстандагы дарыгерлер же клиникалар менен байланыш түзүп коем. Жөн эле келип эле жасап коюп кеттик эмес, эки эл аралык мындай иш-чара болду деп. Деңгээлин, ооба. Тажрыйба алмаштыруу, чогуу иштешүү деген договорду, меморандумду түздүрүп, мунун деңгээлин жогорулотом да. Ошентип баарына плюс болот. Бетап айгат, Кыргызстандагы дарыгерлер, клиникалар Кытай менен мамиле түзүп алат. Кытайдакылар келген учурда мен кичине видеого тартып же телевидениядагыларды чакырып бир жаңылыкка чыгартып койсом, ошол видеону берсем, алар дагы өздөрүнүкүнө барып, Кытайга барып отчет беришет. Кыргызстанга келгели так 3 жыл болуптур. Биринчи жылы чындан айтсам баардык нерсе мага жаңы көрүнүп, баарына суктанып эле жүргөм. Экинчи жылы анан чыныгы жашоо башталды. Кыйынчылыктар болду. Бирок ошол мени чоңойтту.
чыныгы жашап баштадым, көнүп баштадым деген жылы 3-жылы. Былтыр бир жыл чыныгы көнүп жашадым да. Мунун арасында көп терс мамилелер болду. Же мындай мен берген чынчылдык мамилеге дал келбеген мамилелер деле болду. Бирок анын арасында кокустан эле чыгып мага жардам берип, көңүл бурган, акыл көрсөткөн кишилер дагы болду. Мен баарына даярмын. Жакшы болобу, начар болобу, баарын кабыл алганга даярмын деп Кыргызстанга келип анан чоңоюп келатам да. Кичине акылым жетип, баарына даяр болдум да. Анан эң жакпаган башка кылыктар мейли өнүгөт, өсөт. Башынан көп өткөндө кайра өзүнө келет. Бир эле маселе, тил маселе. Кызым айтат, кичинекей да, элим не дейт дегендей ой болбойт. Эмне кыргызстандыктар эмне үчүн кыргызча сүйлөбөйт деп суроо берген мага. Анан аны аңтарып, тарыхта мындай болгон, анан мурун мындай тилде болгон деп аны айтып берген жокмун. Жок, алар көп тилди билет. Сага окшош эле алардын эң жакшы билген тили кыргызча болбой, башка тил болуп калган. Ошондуктан бирок кыргыз тили билет баары деп айттым. Тил маселеси аябай маанилүү маселе. Ошон үчүн бардык барган жерге мейли кандай болбосун, орусча сүйлөп аткан болсо дагы, мурун мен сүрдөп же көңүлүн аяп, түшүнбөсөм дагы баш ийкеп, макул деп чыгып кетет болчумун. Азыр жок. Кыргызча айта аласызбы? Кыргызсызбы? Кыргызча айтыңызчы деп сурап турам. Ар бирөөбүз кичинеден, ар бир күнү, мисалы кечээ күнү 10 сөздү кыргызча айткан болсок, бүгүн 11 сөздү. Бир сөздү көбөйтүп коюп, ошентип жашасак, анан үй бүлөдө дагы кыргызчаны, кыргыз тилдин туусун көтөрүп жүрүш керек да, ата-энелер. Ошол жакпаган бир гана сапат. Муну өзгөртпөсөк, ар бирөөбүз кыймылдабасак, бул кийин калып калат. Мунун арты эмне болот? Коркунучтуу да. Калганы такыр мейли. Ай барат,